Саламатсыздар, 11 класстын жалпы республикалык тепс тирлөөгө даярданып жаткан окуучулары. Бүгүн силер менен ОРТ 8 же ЖРТ 8 деп берилген сынактын суроолорун бирге чыгарып өтөбүз. Өзүңөр билгендей, биринчи биздин 30 сурообуз, эки колонка менен байланыштуу болгон суроолор. Ал суроолордо биринчи колонка чоң болсо, же А колонкасы чоң болсо, анда А вариант белгилейбиз. Экинчи колонка чоң болсо, Б вариантын белгилейбиз. Ал эми эки колонкада бири-бирине барабар болсо, анда Б варианты. Эгер бизге берилген информация жеткиликтүү болбосо, бул эки колонканын кайсынысы чоң экендиги жөнүндө, анда эмесе Г вариантын белгилеп өтүп кетебиз. Анда эмесе биринчи суроо менен сабагыбызды баштайлы. Биринчи жана үчүнчү суроодо жогоруда берилген информацияны колдонобуз. Анда эми буларды бири-бири менен салыштырып көргөнүбүздө, биринчи А чоңбу же Б чоңбу дейт. Биринчи мен мага берилген 40 санын жөнөкөйлөтүп алайын. 40-ты жөнөкөйлөтүп алсам 2-ге бөлсөм 20, 20-ны 2-ге бөлсөм 10, 10-ду да 2-ге бөлсөм 5 болот. Ал эми 5-ти 5-ке бөлсөм 1. Анда мен 2-нин А даражасын 2-нин 3-чү даражасы көбөйтүлгөн 5 дей алам. 5-ти кандай деп алсак болот? Өзүңөр көргөндөй 5 4-төн чоң, ал 4 болсо канча? 2-нин 2-нчи даражасы. Анда эмесе мен 2-нин 3-чү даражасы көбөйтүлгөн 5-тин ордуна 2-нин 2-нчи даражасы бул жакка точка коюп койсом болот. Бул точка дегени бул жакта 2 point же болсо 2 точка бирдеке болушу мүмкүн. Мындан кийин 1, 2 деген сандар келиши мүмкүн. Анда эмесе бул жакта 2-нин А даражасы. Анда бул жакта А өзүңөр көргөндөй канчадан 5-тен ар дайым чоң болгон бир сан болуш керек. 5 менен 6-нын арасындагы бир сан экендиги бул жакта көрүнүп турат. А болсо. Ал эми Б боюнча карап өтө турган болсок, Б'да 3-төн Б'нчи даражасы 200-гө барабар. Анда 200 менен жөнөкөйлөтүп алайын. Же болсо жалпы бөлүшүнү таба турган болсом, 2-ге бөлсөм 100, анда 2-ге бөлсөм 50, анда 2-ге бөлсөм 25, 25-ти 5-ке бөлсөм 5, 5-ти да 5-ке бөлсөм 1. Анда эмесе 3-түн Б даражасын канча жазсам болот? 2-нин 3-чү даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 2-нчи даражасы. Ал эми бул жакта дагы бир карап өтүшүп кетишибиз керек болгон нерсе, бул жакта Б'ны карай турган болсок, Б болсо канча? Бул жактагылардын арасынан карап көргөнүздө Б албетте бизге 3 менен 4-түн арасындагы бир сан болуш керек. Себеби өзүңөр карап көрсөңөр, 3-нүн 3-чү даражасы 27, 27-нин да 3-чү даражасы жок. Бул жакта ката кетирдик. Бул жакта 5 менен 6-на 3 менен 4-түн арасында болот. Анда бул эки өтүлгөндө караштырып көргөнүбүздө, өзүңөр көргөндөй Б менен Аны салыштырганыбызда, бул жакта салыштырма байланыштуу А варианты биринчи колонка чоң экендигин көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Андан кийинки суроо карай турган болсок, андан кийинки суроолорду жөнөкөйлөтүп алып, суроолорду улантсак деле болот. Себеби бул жакта 9-дун Б-нчи даражасы мен 3-түн Б квадраты деп жазып алсам болот. Эмнеге дейсиңер? Же болсо 3-түн квадраты Б деп жазып алсам 9-дун Б даражасы болуп калат. Ал эми 2-нин А даражасы жана 2-нин Б даражасы бири-бирин көбөйтүп жазып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми 2-нин Б-нчи даражасын карап турган болсоңуздар, 200, анда 200-дүн квадраты бөлүнгөн 2-нин А даражасы 40 көбөйтүлгөн 2-нин Б даражасы да аны ушул бойдон туруп турсун. А 8-дин А даражасын же болсо муну уланта турган болсок, жөнөкөйлөтүп алганыбызда өзүңөр көргөндөй 40 кетет 1000 бөлүнгөн 2-нин Б даражасы. Бул биринчи колонка үчүн. Ал эми экинчи колонканы кантип жөнөкөйлөтүп жазып алсак болот? Экинчи колонканы 2-нин А даражасынын кубу деп жазып алсам болот. Анда эмесе 2-нин А даражасы өзүңөр көргөндө 40 болчу. 40-тын кубу. 40-тын кубун караганыбызда, түздөн-түз буларды салыштырганыбызда деле чоң чыгат. Себеби 40-тын квадраты 1600 көбөйтүлгөн дагы 40 болот. Ал эми муну салыштырганыбызда 1600 бул жакта 1000 турат. 1000-ди андан сырткары 2-нин Б даражасына бөлүшүбүз керек. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй түздөн-түз 8-дин А-нчы даражасы чоң экендигин көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул жактагы бизге көрсөтүлгөн маселелер менен берилген информациялар аркылуу. Андан кийинки сурообузга өтө турган болсок, андан кийинки сурообузда деле кайрадан эле
bizge bilген информацияларды қолданып, түзен-түз жазылышыбыз мүмкін. 3-тің B дәрежесі бірінші колонкаға қарай тұрған болсақ 200, ал эми 2-нің A дәрежесі 40, көйтілген 5. Екеуін салыштырғанымызда барабар 1 шығады. Ал эми 2-нің A дәрежесінің 0-ші дәрежесі болса, әрқандай санның 0-ші дәрежесі әрдайым 1-ге барабар. Анда мен сөзін көргенде бірінші және екінші тілге жосы 2 колонка бір-біріне барабар. Анда бұл сұраудың тура жауабы В вариант деп белгілеп өтіп кетсек болады. Андан кейінгі сұраубыз 4-ші және 5-ші сұраулар біз төмендегі информацияларды қолданамыз. Өзің көргендей 0,9 минус 0,6-ның квадраты, анда x барабар 0,3-тің квадраты. Жолысы мен аны 0,100-9 деп жазып алсам болады. Ал эми y-ті қарап ала тұрған болсақ, y-те болса 0,9-ның квадраты y барабар 0,81 болады. Ал эми 0,6-ның квадраты болса 0,36. Жосы 0,136 болады. Бұл екеуін бір-бірінен кем еткенімізде түзден-түз жауапты көре алышымыз мүмкін. 0,45 деп алып алсақ болады. Ал эми өзіңөр көргендей, бұл жақта қайсы тілге чоң? X чоң бұл, жосы x минус 136 деген. X өзіңөр көргендей біз 0,109 деп таба алғанбыз. Ал эми x минус 0,1 бұны x минус 0,36 деп жазылсақ болады. Ал эми бұны экван бір-бірінен кем еткенімізде x қанша болчу? 0,09, андан 0,36-ны кем еткенімізде қанша шығады? 36 минус 0,25 шығады. Ал эми бұл жақ әлбетте минус деген бір сан шығыққан үшін, анда бұл сұрауда A колонкасы чоң, жосы бірінші колонка чоң. Бұл сұрау үшін тура жауап A вариантты белгілеп өтіп кетсек болады. Андан кейінгі сұраубыз қарайлаушыл информация x көбейтілген y жана x бөлінген y дейді. Ал эми x мен y-ті бұл жақта өзің көргендей табылғанбыз. X бұл болчу, ал эми y 0,45 болчу. Анда 0,109 көбейтілген 0,45 чоң бұл. Же болса 0,109 бөлінген 0,45 чоң бұл дейді. Бұл екеулерді салыштырып алғанымызда бұл жақта 0,12 шығады. Ал эми бұл екеуін бір-біріне көбейткенімізде әлбетте точкадан кейінгі сандарды қарағанымызда деле әлбетте B вариантынан кичүү сан чыгышы көрүнүлө турат. Түздөн-түз анда біз B вариантын чоң деп, же болсо экинчи колонканы чоң деп көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул сурообуздун да туура жообу B варианты. Андан кийинки сурообуз A барабар n плюс 7, n плюс 1-ден n плюс 7, B барабар n плюс 2-ден n плюс 8 деді. N болса, өзіңірген натуралдық сандар. Анда mesela мен A-ны қанша жазылсам болады? A барабар, жөнөкөлөт жазылғанда n плюс 1 бөлінген. n плюс 1, ал эми n плюс 1-дин жанына жаққа 6. n плюс 1 қошылған 6 бөлінген n плюс 1 деп жазылсам болады. Анда A барабар n плюс 1 бөлінген n плюс 1 плюс 6 бөлінген n плюс 1 деп жазылсам болады. Анда A барабар 1 плюс 6 бөлінген n плюс 1 деп жазылсам болады. Ал эми B-ны қарай тұрған болсам, B-ны қанша жазылсам болады? B-ны өзіңер көргендей, B барабар n плюс 2 плюс 6 бөлінген n плюс 2 деп жазылсам болады. Анда эле жөнөкөлөп жазылсам, n плюс 2 бөлінген n плюс 2 плюс 6 бөлінген n плюс 2 дейді. Алды эле барабар 1 плюс 6 бөлінген n плюс, жер әлбетте 2 болуш керек, 2 болады. Ал эми A плюс B дегенімізде, A плюс B-ны өзіңер көргендей, эмне болуп калат? 2 плюс 1 плюс 1 2, ал эми 6 бөлінген n плюс 1 плюс 6 бөлінген n плюс 2 болуп калат. Ал эми 2 көбөйтүлгөн B деп текшерип көрө турган болсок, анда 2 көбөйткөнүбүздө 2 плюс 12 бөлінген n плюс 2 деді. Албетте, біз бұл экөөнү салыштырып көрүш үчүн жол болсо муну 2 көбөйткөнүбүздө 6 бөлінген n плюс 2 плюс 6 бөлінген n плюс 2 деп жазылсак болот. Анда бұл экөөлөрдү буларды кыскартканда 2 2, ал эми n плюс 2 n плюс 2. Өзүңөр көргөндөй бул жакка n-дин ордуна натуралдык ар кандай санды коюп көрсөңөр болот. Мисалы үчүн мен бул жакка 1-ди койгондо 6 бөлүнгөн 1 плюс 1 2, 6-ны 2-ге бөлсөм 3, ал эми бул жакта болсо 6-ны 3-кө бөлсөм 2. Анда эмес өзүңөр көргөндөй A плюс B 2B'дан чоң болот. Ошол себептен бул сурообуздун туура жообу A варианты.
Қалағандар болса biraz да күтіп тұрайын. Бұл сұрында жоғын жазып алушылар болса, андан кейін сұраумен сағыз болантабыз. Кейінгі сұрауызға өтелі, андамесе өзіңер көргенде А чоң ба, Б чоң ба дейді. Кішіне мұрдағы информацияларды қолданғаныңызда А менен Б-ны көріп өтабыз. А барабар 1 плюс алды бөлінген N плюс 1, ал эми Б барабар болса 1 плюс бөлінген N плюс 2 дейді. Өзіңер көргенде бұл жақта 1 менен 1 қысқартады. N-ның орнына арқандай сан қойып көргендерді деле А чоң екендігі көрініп тұрады. Андамесе бұл сұраудың тура жауы А варианты. Кішіне мұрдағы бірінші сұрауда қолданылған информацияны қолданып, екінші сұрауда шығарып алсақ болады. Кейінгі сұраудыз деле ушуға байланышқанына бір сұрау. Ал эми А бұл жақта есте тұрған болсаңыздар, А-ның орнына 1 плюс 6 бөлінген N плюс 1 плюс N. Ал эми Б-ның орнына болса, бұл жақта 1 плюс 6 бөлінген N плюс 2 плюс N бөлінген 2 деп текшеріп көрсек болады. Бұл жақта 6 мен 6 бір-бірін қысқартады. Ал эми бірінші 6 бөлінген N плюс 1 мен 6 бөлінген N плюс 2-ні текшеріп көре тұрған болса, әлбетте 6 бөлінген N плюс 1 чоң. Бұл жақта N мен N чоң бұ же N бөлінген 2 чоң бұ дегенде, әлбетте N чоң екендігі көрініп тұрады. N-дің орнына арқанайдан туралы сан қойғаныңызда бұларды текшеріп көрсек болады. Андамесе бұл сұраудың тура жауы бірінші колонка чоң, андамесе А варианты. Кейінгі сұраузға өтейлі. Кейінгі сұрауыз өзіңер көргендей Б жана А сандары 0-дан чоң, Б Адан чоң деп берілген, жана А жана Б сандары эмне чынығы сандар деп берілген. Бұл жақта А квадрат өзіңер көргендей минус А квадрат дейді. Мұны түзден түз біз А квадрат деп теле жазылады. Себебі минус Аны минус Аға көйткенізге А болады, А квадрат болады. Ал эми бұл жақта минус Б-ның квадраты дейді. Мұны жазала тұрған болсақ, минус Б-ның тамыр ішінде түрі болып қалады. Бирок бұл жақта бізде берілген нәрсе Б 0-дан чоң бір сан. 0-дан чоң бір болған санда, андамесе бұл жақта тамырдың ішінде қарайтын болсақ, тамырдың ішінде минус деген же осы терс бір сан тұрады. Бирок бұл жақта терс бір сан болғаннан кейін так бір информация бере албайбыз. Себебі бұл сұраулар біз комплекс сандармен де шығарғанға әрекет қылсақ деле, оның ішіндегі санға біз так информация бере алабыз. Ошол себептен бұл сұраудың тура жауабы Г варианты. Қайдан ескертіп өтіп кетейін, себебі бізде тамырдың ішінде терс бір сан болушы мүмкін емес. Ошол себептен бұл сұрауға так бір жооп бере албайбыз. Андан кейинки сурообуз. Мисал үчүн мындай суроолордо бизге оңоюраак болушу үчүн булардын ордуна ар кандай санал текшерип көрсөк деле болот. А-ны 2 десек, Б-ны 3 деп алсак болот. А-ны 2 деп алганыбызда 2ден 1 чоңбу, же болбосо 3дөн 1 чоң дейт. Албетте буларды текшерип көрүңүздөр 2ден 1 чоң болот. Биринчи колонка чоң болгондуктан сурооздун туура варианты А. Андан кийинки сурообуз. А квадрат чоңбу, Б квадрат чоңбу дейт. Албетте булар кичине бир мурдак суроого кайра кайтып өтүп кетейин. Бул суроо жөнүндө мына жерде мен ката кылып өттүм. Эмнеге? Чыныгы сандардын ичинде кандай сандарда болушу мүмкүн? Мен бул жакта бир гана мен муну кайсы минус деген санда алышым мүмкүн да. Терс болгон так сандарда алышым мүмкүн. Мисал үчүн мен муну минус 3 деп алсам аны, ал эми Б минус 2 деп болушу мүмкүн. Себеби булар чыныгы сандар. Бул жакта мен ушул жерде так көңүл буруп калдым. Азыр эми эсиме келди. Анда эмесе бул сурообуз жөнүндө так информацияга ээ болуп калабыз. Себеби биринчи оң сан болгондо биринчи колонка чоң болот, ал эми терс сан болгондо экинчи колонка чоң болот. Ошол себептен бизге берилген информация жетиштүү эмес. Анда эмесе биздин туура жообубуз А эмес, албетте Г болуп калат. Кийинки сурообузга өтөлү. Кийинки сурообузда А квадрат чоңбу же Б квадрат чоңбу дейт. Бул жакта бизге берилген сан, кааласак оң сан алып көрөлү, кааласак терс сан алып көрөлү, анда деле айырмасы болбойт. Мисал үчүн, мен терс сан алганымда А-ны минус 3 деп алсам, анда Б-ны минус 2 деп алайын. Булардын квадратын алганыбызда деле минус 3-түн квадраты 9 болот. Ал эми минус 2-нин квадратын ала турган болсок 4 болот.
Ал эми башка bir санда алып көрөлү. Оң сан алып көргөнүздө, мисалы үчүн муну 2 деп алсам, b 3 болот. Анда a квадрат канча болуп калат? A квадрат 4 болот, ал эми b квадрат 9 болот. Ошол себептен бизге берилген информация бул жерде да так жетиштүү эмес. Анда бул суроого да биз К вариант деп жооп бере алабыз. Кийинки сурообуз өзүңөр көргөндөй x, y жана z оң так сандар экен. Оң сандар болгон үчүн биз бул жакта x чоңбу же y чоңбу, аны кантип текшерип көрсөк болот. Анда 3 бөлүнгөн 2x барабар k деп алсак, анда эмесе x барабар 3-тен 2 k болуп калат. Ал эми y-ти карай турган болсок, 3-тен 4 y барабар k деп алсак, анда эмесе y барабар 3-тен 4 k болуп калат. Ал эми бул жакта k-нын ордуна ар кандай сан коюп көрсөк болот. Мисалы үчүн 1 коюп көргөндө, өзүңөр көргөндөй, бул жакта 2-ден 3 чоңбу же 4-тен 3 чоңбу деген сөз келип чыгат. K-нын ордуна 1 койгонумда, анда эмесе өзүңөр көргөндөй түздөн түз x чоң экендиги көрүнүп турат. Анда бул суроодун туура жообу А варианты. Калгандар жазылсаңыздар, мен бир аздан күтүп турайын. Кийинки суроого өтөйлү. Кийинки сурообуз. Бул жакта z менен x-ти салыштырыбыз керек. Албетте кичине мурдагыдай эле буларды бардыгын k-га барабар деп алганыбызда, анда эмесе x канча болуп калат? X барабар 2-ден 3k болуп калат. Ал эми z-ти карай турган болсок, z барабар 2-ден 5k. Бул жерде k-нын ордуна 1 санын коюп көргөнүздө, албетте бул жакта z-тин чоң экенин көрөбүз. Анда бул суроо үчүн да туура жооп А варианты. Бир аздан күтүп турайын, калгандар жазылсын. Кийинки сурообуз. Кайра эле бул жакта z-ти 2-ге бөлгөндө чоңбу же болбосо y-ти 3-кө бөлгөндө чоңбу дейт. Албетте буларда кайрадан текшерип көрө турган болсок, буларды кайрадан бардыгын k-га барабар деп ала турган болсок, z канчага барабар болуп калат? Z барабар 2-ден 5 k-га барабар болуп калат. Ал эми y-ти текшерип көрө турган болсок, y барабар y-ти эсептеп чыгарганыбызда 3-тен 4 k-га барабар болуп калат. Албетте биз эми буларды 2-ге бөлүшүбүз керек. 2 жак тең 2-ге бөлгөнүбүздө кайрадан эле биз үчүн z бөлүнгөн 2 барабар 4-тен 5k болуп калат. Ал эми y-ти да 2-ге бөлгөнүбүздө бул канчага барабар болуп калат? 6-дан 4k-га барабар болуп калат. Ал эми бул жакта өзүңөр көргөндөй кайрадан эле k-нын ордуна аркында 1 санын коюп көргөнүздө оңоюраак көрүп алабыз. Бизге z бөлүнгөн 2 албетте мындан да чоң экени көрүнүп калат. Бул сурообузда да туура жооп А варианты. Кийинки сурообуз. Бул жакта кайра эле x, y, z менен байланышкан. 5 чоңбу же болсо z-ти 2-ге бөлгөндө чоңбу дейт. Бул жакта биз k-нын ордуна ар кандай сан коюшубуз мүмкүн. Мында мен түздөн түз да кайрадан жазалайын. K деп ала турган болсок, z-ти текшерип көргөнүбүздө, бул жакта k барабар 2-ден 5 z болуп турат. А бул жактан z-ти эсептегенибизде 2-ден 5 k болуп турат. Ал эми 2-ден 5 k чоңбу же болсо 5 чоңбу деген сөз. А бул жакта биз k-нын ордуна ар кандай сан койгонубузда деле k ар дайым өзүңөр билгендей оң сан болот. Оң сан болгон үчүн k-нын ордуна 1 коюп көрсөк, 2,5 болот. 2 коюп көрсөк, барган сайын k сайын чоңойткон сайын кичирейип баратат. Анда эмесе бул жакта өзүңөр көргөндөй мен түздөн түз 5-тин чоң экенин көрсөтүп коюшум мүмкүн, айтып өтүп кетишим мүмкүн.
Bu suroğun tura cevabında A variantı. Keyingi suroğa o'taylik. Keyingi suroğuz. B A'dan çoğ ekan. Jana A, B qanday? Chiniqi sandar ekan. Chiniqi sandar deganda kichkina murda qilib o'tib ketaylik. Bunun içinde o'ng sandar, ters sandarda kirishi mumkin. Bu jakda qaysinisi cho'ng bo'lishi mumkin? 3'ten 2 mi 3'ten 2 birbirini qisqartganda o'zinglar ko'rgandek B A'dan cho'ng ekan. Anda esa ikkovidan teng birden narsa qisqartilganda bularda -5'ten 2 mi -5'ten 2 qisqartganda A cho'ng bu, C B cho'ng bu deydi. Albatta jo'nako'yotganimizda bu jakda so'rovda berilgan biz uchun B cho'ng. Anda bu so'rovning tura javobi B varianti bo'lib qoladi. Keyingi suro'ga o'tsak. Keyingi suro'da qayradan birdeyli so'rovlar. Alemi bularda birde san bo'lganda qaraganda, misol uchun o'ng'ayroq ko'rish uchun bu joqda A jana B ning o'rnina sandar qo'yib olsak deb bo'ladi. B ni 3 deb olsam, A ni 2 deb olayım. Anda esa buning uchun 2 dan 1 din tamiri, ko'plik tamiri cho'ng bu, C bo'lsa 3 dan 1 din ko'plik tamiri cho'ng bu deydi. Albatta biz tuzdan tuz bularni kubini olganimizda, ikki joqdan kublarni olganimizda 2 dan 1 din javob bo'lsa, A ning bu joqdan cho'ngdan ko'rib o'tamiz. Bu so'rovning to'g'ri javobi A varianti. Keyingi so'rovimiz qaranglar, A meni B ga baylashgan. Bu joqda qaysinisi cho'ng deydi. Albatta bular chiniqi san bo'lganlikdan taqdirdagi deya olmaymiz. A bu joqda chiniqi san bo'lganda qanday san chiqishi mumkin, ham B qanday san chiqishi mumkin. Albatta bularni solishtirib ko'rgunizda taq bir informatsiya ayta olasiz. Bu joqda A ni 1 alsak, alemi B ni 2 deb alsak, bu joqda 1 deydi. 1 plus 2 3'ten 2. Alem bularda -1 san deb alsak, misol uchun A -2 bo'lsa, B -1 deb ala turgan bo'lsak, anda esa A ning o'rnina -2 deb yozganingizda, alem tigi ekoni bir-biridan yo'q qilganingizda minus qancha bo'lib qoladi? Bu ekoni -2, -1, -3. -2 dan 3 bo'lib qoladi. Alem bularni solishtirganingizda, albatta birinchi shartlarda da, alem ikkinchi shartlarda da B varianti cho'ng ekanligini ko'rib turamiz. Anda esa bu so'rovning to'g'ri javobi B varianti belgilab o'tib ketsak bo'ladi. Keyingi so'rovimiz tomondagidek. Alem buni qayerdan solishtirganingizda, kechidan murdag'ili informatsiyalarni qo'ldanib o'tib ketsak bo'ladi. Bu joqda har doim birinchi shart bilan A ni men -2 deb -3 deb olsam, B ni -2 deb olib tekshirib ko'rayin. Anda esa bu joqda -2 dan 5 bo'lib chiqadi. Alem B -2. Alem bularni plus san yoki 10 san deb olganimda A ni 2, B ni 3 deb olib tekshirib ko'rib turgan bo'lsam, anda esa bu 2 dan 5 chiqadi. Alem B ni tekshirib ko'rganda bo'lsa, bu joqda 3. Bu ekoni solishtirib ko'raylik. Birinchi shartda ters san bo'lganda, A jana B'lar, A menen B ters san bo'lganda tekshirib ko'rib turgan bo'lsak, boshqacha B tilkasi cho'ng chiqadi. Alemi ikkinchi variantga qarab ko'rganingizda, anda dele B tilkasi cho'ng chiqadi. Anda esa bu so'rovda to'g'ri javob B variantida belgilab o'tib ketsak bo'ladi. Keyingi so'rov 60 desimetr kvadrat plus 0,2 metr kvadrat cho'ng bu javob bo'lsa 0,0004 gektar plus 8000 santimetr kvadrat cho'ng deydi. Albatta men bulardan bardığın santimetr kvadrat türünden yazıla turgan bo'lsam, 60 ko'rsatilgan desimetr kvadratda men har bir desimetr 10 santimetr bo'lgan 10 santimetr kvadrat deb yozib olsam bo'ladi. Plus 0,2
Al endi 1 metrda 100 santimetr бар. Мында 100 сантиметр квадрат деп жазалайын. Буларды эсептеп чыкканыбызда, бул жакта 100 болот. 100 сантиметр квадрат, 60 100 сантиметр квадратқа көйткөнүмдө сантиметр квадрат, ал эми 0,2-ни көйтө турган болсом, 0,2 көйтүлгөн 100 сантиметр, 100-ді 100-ге көйтсөм, кандай болот? Ушул сол менен чыгат. 6000 плюс 0,2-ни текшерип көргөнүбүздө 2000 чыгып жатат сантиметр квадрат. Общий булар суммасын караганыбызда 8000 сантиметр квадрат. Ал эми экинчи тилкени текшерип көргөнүбүздө 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар. 0,0004 көйтүлгөн гектарды метр деп жазылсам, 10.000 метр квадрат, ал эми метрда сантиметр деп жазылсам, ушундай болуп калат. Анда эми буларды эсептегенде 1, 2, 3, 4 болгондо 1, 2, 3, 4 өзү кетет. Анда эмесе 400 плюс 8000 сантиметр квадрат. Буларды эсептегенибизде, албетте өзүңөр көргөндөй, биринчи тилке 8000 сантиметр квадрат болчу, ал эми экинчи тилкенин общий суммасы 8400 сантиметр квадрат болуп атат. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй, экинчи тилке чоң экенин түздөн түз көрсөтүп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул суроонун туура жообу Б варианты. Андан кийинки суроого көңүл бурайлы. Бул суроодо өзүңөр көргөндөй кайсынысы чоңдойт? Албетте биз экөөнүн тең бөлүмдөрүнө карап турган болсок 13 жана 7. Булардын жалпы бөлүүчүсү 13 жана 7 91. 13'ті 7'ге көбөйтсөк 91. Анда эки жак тең 91-ci даражасын ала алайлы. 91-ci даражасын ала алайбыз. Эки жак тең 91-ci даражасын алганыбызда өзүңөр көргөндөй 91 менен 13 бири-бирин кыскартканда жогоруда 7 калат. 6 көбөйтүлгөн 7 2-нин 42-ci даражасы болуп чыгат. Ал эми 91 менен бул жакта 7-ни кыскартканыбызда канча калат? Жогоруда 13 калат. Анда 13'ті 2 көбөйтсөк 2-нин 26-ci даражасы дейт. Кайра албетте 2-нин 42-ci даражасы чоң экендигин айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул суроодун туура варианты А. Кийинкисинде бул жакта биринчи кылышыбыз керек болгон нерсе тамырдын ичинен 24'ті чыгарып алуу, ал эми кийинкисинде 8 менен 18'ди чыгарып алуу. Жөнөткө элетип алганыбызда 4 минус тамырдын ичинде 6-ны, ал эми 24'тү тамырдан сырткарыга чыгартканыбызда кантип чыгарып алсак болот? 24 2-ге бөлсөк 12, 2-ге бөлсөк 6. Анда эмесе 6 албетте 2-ге жана 3-кө бөлүнөт. Анда эмесе мен 24'тү кантип жазалсам болот? 2 көбөйтүлгөн тамыр ичинде 6 деп жазалсам болот. Плюс 8. Буларды өз ара көбөткөнүмдө биринчи 4 менен 2 тамыр 6-ны көбөтсөм 8 тамыр 6. Ал эми 4 менен 8'ди көбөтсөм плюс 32. Ал эми минус 6 минус тамыр 6 менен плюс 2 көбөтүлгөн тамыр 6-ны жазала турган болсок, тамыр 6 менен тамыр 6 6 болот, 2-ни 6-га көбөтсөк 12. Анда минус 12. Ал эми буларда бири-бири көбөткөндө минус 8 тамыр 6 болот. Бул жакта өзүңөр тамыр минус 8 тамыр 6 менен плюс 8 тамыр 6 бири-бирин кыскартат. Плюс 32 минус 12 барабар 20 болот. Биринчи тилкеден 20 деген жооп чыкты. Ал эми экинчи тилкени эсептеп чыгара турган болсок, бул жакта 8'ди тамырдан сырткарыга алып чыкканыбызда 2 плюс 2 тамыр ичинде 2 чыгат. Ал эми 18'ди тамырдан сырткарыга чыгарганыбызда 3 тамыр 2 чыгат. Минус 3. Буларда бири-бирин көбөткөнүбүздө 2-ни 3 тамыр 2 көбөтсөк 6 тамыр 2 чыгат. Ал эми кийинкилери минус 6, 2-ни минус 3-кө көбөтсөк 2 тамыр 2-ни 3 тамыр 2-ге көбөткөнүбүздө плюс 6. Ал эми тамыр 2-ни тамыр 2-ге көбөтсөк 2 чыгат, 6-ны 2-ге көбөтсөк 12. Ал эми бул жакта минус 6 тамыр 2 болот. Бири-бирине көбөткөнүбүз. Плюс 6 тамыр 2 менен минус 6 тамыр 2 бири-бирине кыскартат. Бул жакта болсо өзүңөр көргөндөй 6 деген гана жооп калат. Анда көрдүңөр, биринчисинде 20 чыкты, ал эми экинчисинде 6 чыкты. Албетте анда эмесе бул суроонун туура жообу А варианты. Бир аздай күтө турайын, каалагандар жоопторуңузду жазылсаңыздар болот.
Keyingi surov o'taylik. Keyingi surov 0 faktorial cho'ng bu 0 cho'ng. 0 faktorial albatta biz buni yaxshi eshitib qolgan bo'lsangizlarga 0 faktorial har doim 1 ga barobar. 1 cho'ng bu, 0 cho'ng bu. Albatta bu surovda 1 cho'ng. Anda to'g'ri javob A varianti. Keyingi surov 28 din 0 faktorial darajasi cho'ng bu 28 din 0 darajasi. Anda men buni 28 din 0 faktorial 1 ga barobar. Alemi 28 din 0 darajasi qanchaga barobar? 1 ga barobar. Anda 28 cho'ng bu, 1 cho'ng bu degan so'rov kelib chiqadi. Albatta 28 cho'ng. Anda bu so'rovdan to'g'ri javob A varianti. Keyingi so'rov 0,125, alemi 0,125, biroq bu joqda ustundagi 125 ning ustundagi siziqlarga qarayotgan bo'lsangizlar, bu siziqlar bu joqda har bir sonning qaytarilishini ko'rsatadi. 125, 125, 125 bo'ladi. Bu joqda bu siziq qaysi sonlar ustunda bo'lsa, o'sha sonlar qaytalanib kelaveradi. Ulanib ketaveradi. Alemi keyingisini qarab turgan bo'lsak, 0,125, 25, 25 deb ulanib ketaveradi. O'zingizlar ko'rganda bu joqda birinchi 125 ekonni teng 1'di, andan keyin 25 deb ulanadi va bunda bo'lsa 125 deb ulanadi. Anda biz o'zingizlar ko'rganda ikkinchi tilga tuzdan tuz cho'ng ekanini ko'rsatib o'tib ketsak bo'ladi. Bu so'rovning to'g'ri javobi B varianti. Keyingi so'rov A jana B jo'nako'y sonlar deydi. Jo'nako'y sonlar inglizda biz prime number deb o'tgan sonlarmiz. Al jo'nako'y sonlarning ECJB'sini topganimizda iki jo'nako'y sonning ECJB'si har doim 1 ga barobar ekanligini sağızda aytib o'tganmiz. O'zingizlar ko'rgandek, ikki tilkadan bir-birine barobar bo'lgani uchun bu so'rovning to'g'ri javobi V deb aytib o'tib ketsak bo'ladi. Qayerdan qaytalab o'tib ketaylik? Jo'nako'y sonlar prime numbers deb biz inglizda matematikada ingliz tilini o'tganimiz uchun prime numbers deb o'tgan narsalar. Andan keyingi so'rovimiz bilan sağız bilan tayli. ECJB AB ni ECJB AB ga o'tsak, bu da formula bilan baylanışlı bo'lgan so'rov. Biz bu temalarda o'tib yotganda bu ekonni bir-birine barobar ekanligini ko'rsatib aytib o'tganmiz. Bu so'rovning to'g'ri javobi da V varianti bo'lib qoladi. Keyingi so'rov A jana B jo'nako'y sonlar deydi. Bu joqda jo'nako'y sonlarga qarab turgan bo'lsak, bizda eng kichkina jo'nako'y son 2. Anda mesela A har doim birdan cho'ng. Anda bu so'rovning to'g'ri javobi B varianti. Keyingi so'rov B cho'ng bu, 1 cho'ng deydi. Albatta kichkina murda qaytalab o'tib ketdim. Bizda eng jo'nako'y son, eng kichkina jo'nako'y son 2 ga barobar. Anda mesela B minimum 2 bo'lishi mumkin. Anda mesela B cho'ng. O'zingizlar ko'rgandek, bu so'rovning to'g'ri javobi A varianti. Keyingi so'rov, bu so'rov jo'nako'y so'rovlari. Birinchi biz bunday so'rovlarni bo'lak-bo'lak qilib qarab olaylik. O'zaro bo'lak-bo'lak qilib qarab olganingizda 3 ning -2 darajasi alemi asli joqda ustiga chiqarganingizda +3 bo'lib o'tadi. Barobar 3. Tun 1 darajasi. Alemi asli joqda qarab 26 ga baylanishgan yerda qarang. 26 ning 3 darajasi -2 darajasi barobar 26 ning 1 darajasi. Alemi 10 ning -4 darajasi -5 + 5 bo'ladi. Barobar 10 ning 1 darajasi. O'zingizlar ko'rgandek, bularni jo'nako'ylatib olganingizda birinchi bölükke men 3 deb yozilsam bo'ladi. Ikkinchi bölükke 26, üçüncü bölükke 10 deb yozilsam bo'ladi. Bularni o'zaro qo'yitganingizda 260 qo'yitilgan 3 deydi. Bu joqdan da 26, bu joqda 780 deb belgilab o'tib ketsak bo'ladi. Bu so'rovning to'g'ri javobi 3. Keyingi so'rovga o'taylik. Bu joqda funksiya bilan baylanishgan so'rovlar. Albatta, bu so'rovni o'tgan savozda da chiqarib o'tgan bo'lchimiz. Esda turgan bo'lsangizlar. Bu joqda qachon ichida 1 turadi, anda esa bu joqda qachon ichida 1 ga barobar bo'lishi kerak. Anda 2x + 1 albatta 1 ga barobar bo'lishi kerak. Bu 1 di. Tenglamani 10 jani o'tib turgan bo'lsa 2x barobar 0 deydi. Anda x ning o'rniga 0 ni qo'yib chiqarib ko'rsam bo'ladi. X ning o'rniga 0 qo'yganda chinavali f 2 qo'yilgan 0 + 1 deydi. Bunun ichi qancha? 1 ga barobar bo'ladi. Barobar x ning o'rniga qaytadan qo'yamiz. 6 qo'yilgan 0 + 4 barobar 4. Bizden so'ralgan javob 4 ekanligini ko'rib o'tdik. Qolganlar uchun biraz da vaqt bering. Yozsanızlar, andan keyin savol bilan tayyorlar.
Keyingi суроо. Bu sorularda onduk bölçöktөр жана bölçöktөр менен байланышкан суроолор. Bu суроо жөнөкөйлөп ала турган болсок, биринчи мен бул жакта үтүрлөрдү жылдырып алайын. Ütүрлөр жылдырып алганда 1 бөлүнгөн. Ал эми 0,2-ни 0,4кө бөлө турган болсом, аны жана жазалганыбызда 2-ни 40ка бөлгөн менен барабар калат. Көбөйтүлгөн 20 бөлүнгөн 3 минус 3төн 2. Албетте булар өз ара бири-бирин кыскартканда бул жакта эмне калат? 40 менен 2 кыскартканда 2 калат, 2 менен 2 да кыскартат, бул жакта 1 калат. Анда эмесе 1 бөлүнгөн 3төн 1 минус 3төн 2 дейт. Буларды эсептеп чыгарганыбызда бөлүнгөн минус 3төн 1 дейт. Бул жакта да туура жообубуз минус 3 болуп чыгат. Жөнөкөй бөлчөктү эсептеп чыгарганыбызда. Сурообуздун туура жообу минус 3. Biraz daha күтүп турайын, жообун жазып алсаңыздар, андан кийин унутайлы. Keyingi suroobуз 2 санын суммасы 120га. Ал эми айырмасы 8 дейт. Бул сандарды тапкыла дейт. Албетте бул кийинки суроо менен байланышкан нерсе болчу. Буга көңүл бурбаңыздар. Бул жерде катачылык өткөн болушу мүмкүн. Биз жогоруда суроого көңүл бурайлы. 2 санын суммасы 120га барабар экен. Анда x плюс y барабар 120 дейт. Ал эми айырмасы 8 экен. x минус y барабар 8. Өзүңөр көргөндө теңдеме системасы келип чыкты. Бул эки жактан бири-бирин кошконубузда x плюс x 2x болот, плюс y минус y бири-бирин кыскартат. Бул жакта 128 болот. Анда эмесе x барабар x эсептегенибизде 64 чыгат. Ал эми y-ти эсептей турган болсок, y канчага барабар болот? Y барабар 56 экендигин түздө айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. X 64, Y 56. Бизден суралган сандар, бул сандарды тапкылар деген болчу. X 64, Y 56 экендигин айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Кийинки сурообуз. Ромбтун диагоналдары 12 дециметрге жана 10 дециметрге барабар. Анда жагын тапкыла дейт. Биринчи мен ромбту тартып турган болсом, ромбтун диагоналдары бул диагоналы 12 дециметрге, ал эми бул диагоналы канчага? 10 дециметрге экен. Өткөн сабакта ромб боюнча 2 кумурда өткөн сабагыбызда ромбтор кесишкен жерде дагы 2ге бөлүнөт дегенбиз. Анда биринчи кесишкен жерге чейин, жана бул жерлер бири-бирине 90 градус менен кесилишчү. Кесишкен жерге чейин 6-6 болуп кесишет. Ам бул жактар болсо 10 дециметр болсо 5-5 болуп кесишет. Анда биз бир ромбтун жагын табышыбыз керек. Ромбтун жагын табыш үчүн biz бұл екі ұзындықты білесіз. Анда Пифагор теоремасы арқылы бір жағын таба алсақ болады. X квадрат барабар 6-ның квадраты плюс 5-тің квадраты. Ал эми x квадрат барабар 36 плюс 25. X квадрат барабар тамыр 61 чыгат. Анда эмесе x барабар тамыр içinde 61 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Бул суроодун туура жообу 61. Бир аз убакыт берейин, силер да жообун жазып алыңыздар. Кийинки суроо. Бул суроодо бизден суралган нерсе канчага барабар дейт. Албетте бул 10 минус 3 дарасы 1-ди 1000ге бөлөбүз. Кийинкиси 10 минус 1-ди 100ге бөлөбүз. Кийинкиси 1-ди 10го. Ай эми 10дун 0 даражасы 1ге барабар. Плюс 10 плюс 10дун квадраты 100. Ал эми 10дун кубу болсо 1000 болуп эсептелет. Буларды бардыгын бири-бири менен кошуп чыкканыбызда 1000ди 100ге коссок 1100, 1111. Бул жер
1111 болып шығады. Ал эми бул жакта эсептеп чыга турган болсок, 1-ди 1000ге бөлгөнүбүздө 0,001, ал эми 100ге бөлгөндө 0,01, ал эми 10го бөлгөнүбүздө болсо 0,1 болот. Ага 1111ди кошконубузда өзүңөр көргөндөй барабар точка 1,111 деген жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй. Кийинки жообуз, кийинки сурообуз. Эгерде агасы карындашынан 2 жыл мурда 2 эсе улуу, ал эми 8 жыл мурда 5 эсе улуу болсо, агасы жана карындашы канча жашта дейт. Биринчи, агасынын жашын X деп алсак, азыркы мезгилде, ал эми карындашынын жашын Y деп алайлы. Ал эми 2 жыл мурда дейт, 2 жыл мурда X минус 2, бул болсо Y минус 2 болот. 2 жыл мурда 2 эсе улуу экен агасы. Анда X минус 2 канчага барабар болот? 2 көбөйтүлгөн Y минус 2ге барабар болот. Бул биздин биринчи теңдемибиз. Ал эми 5 жыл мурда болсо X минус канча? 8 жыл мурда дейт. Анда X минус 8, бул жер Y минус 8 дейт. Ал эми 8 жыл мурдакысын карай турган болсок, 8 жыл мурда агасы карындашынан 5 эсеге улуу экен. X минус 8 барабар 5 көбөйтүлгөн Y минус 8 дейт. Мен жогорудагы биринчи теңдемени карап алайын. Биринчи теңдемени карай турган болсом, биринчи теңдемеден X минус 2 барабар качан ачып алсам 2Y минус 4 дейт. Ал эми бул жакта 2-ни алсам X барабар 2Y минус 2 болуп чыгат. Бул жакта 2-ни бул жакка алганда минус 4 плюс 2 болот. Минус 4 плюс 2 минус 2ге барабар. Анда эмес мен бул жакта тапкан X'ти экинчи теңдемеде жерине коюп текшерип көрөйүн. Экинчи теңдемеде жерине койгондо X'тин жерине, бул X'тин жерине 2Y минус 2 жаза алам. 2Y минус 2 минус 8 барабар 5Y минус 40. Теңдемени чыгарууга улантканыбызда бул жакта 2Y минус 2 минус 8, 2Y минус 10 болот. Барабар 5Y минус 40. Бул жактан Y-терди бир жакка тургузуп алганыбызда 3Y барабар 30 болот, Y барабар 10 деп чыгат. Y 10 болгондо бул жакта Y-тин ордуна, бул теңдемени ордуна койгонубузда X барабар 18 чыгат. Бизден агасы жана карындашы жашы канчада деген, азыркы жаштары X жана Y болгондо караганда агасы 18 жашта, ал эми карындашы болсо 10 жашта экендигин көрсөтүп өттүк. Калгандар суроонун жообун жазып алсаңыздар болот. Бир аздай күтүп турайлы биз. Кийинки суроого өтөйлү. Кийинки суроодо кайсы вариант биздин жообубуз боло алышы мүмкүн дейт. Албетте мен биринчи бул жактан качан ачып алам. 6 плюс 4x минус 5x дейт. Анда 6 плюс 4x минус 5x 6 минус x болуп калат. Анда 6-ны бул жакка теңдеменин сол барабарсынын сол жагына алып өтүп алганыбызда 4 минус x-тен чоң болот. Анда эмесе минус 4 деп мындай белгилеп алышыбыз. X минус 4-төн кичүү болгон бардык сандар дейт. Анда эмесе бул жакта жоопторду караганыбызда биздин туура жообубуз А варианты болуп белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. X минус 4-төн кичүү болгон бардык сандар. Кийинки сурообуз. Класста окуучулардын арасынан бир гана математика сабагынан жана бир гана химия сабагынан өтө албагандардын саны 21, ал эми экөөсүнүн тең өтө албаган саны 24 жана ошондой эле экөөсүнүн тең өтүп кеткен саны 10 болсо, анда класста канча окуучу бар дейт. Албетте биз биринчи математика жана химия сабактары боюнча эки тоглок тартып алайлы. Биринчиси математика сабагы болсун, экинчиси химия сабагы болсун. Математика сабагынан өткөндөр дейт. Бир гана математика сабагынан жана бир гана химия сабагынан өтө албагандардын саны дейт 21. Мисалы үчүн мен муну x десем, муну y десем, x менен y общий суммасы 21 экен. Ал эми экөөсүнө тең өтө албагандардын саны, албетте биз өтө албагандардын саны бул жакта 24. Ал эми андан сырткары баарына өтүп кеткен саны болсо, биз өтө албагандарды карадык, өтүп кеткендерди экөөнүн сыртына жазганыбызда
10 bolup turат. Anda klasta kança okuçu bar deyip. Biz bularda x plus, y plus 24 plus 10 degenizde çağıralız. Elbette x plus y'likti biz 21 dep algan bolçubuz. Bulardı summasını opşa qarap çıkanımızda 55 ekendigi görünüp turat. Bu sorunun tura cevabı. Мындай суроолорду көбүнчө биз оңойраак чыгарышыбыз үчүн көптүктөрдү колдонсок, өзүгө оңойраак болот деп ойлойм. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. 2x квадрат минус 10x плюс 9 барабар 0 дейт. Бул суроодо биз тамырды табышыбыз керек. Албетте тамырды табыш үчүн эмне кылабыз? Бизге билген формулалары бар. x1 жана 2-ни табуу үчүн минус b плюс минус b, b квадрат минус 4ac тамырдын ичине бөлүнгөн 2a формуласын колдонуп таап алсак болот. Албетте бул жакта bac'лар бизге берилген теңдемедеги коэффициенттер болуп эсептелет. Ал эми коэффициенттер менен байланышкан болуп, минус b десек, минус минус 10 плюс 10 болот. Плюс минус b квадратты карай турган болсок, b квадрат минус 10-ның квадраты 100. Минус 4 көбөйтүлгөн a2, ал эми c 9. Бөлүнгөн 2-ни ага көбөйтсөк 4 болуп калат. Буларды баарын эсептегенибизде биздин биринчи тамырыбыз x1 барабар 10 плюс тамырдын ичинде 100 минус 72, 100дөн 72-ни чыгарсак, тамыр 28 чыгат. Бөлүнгөн 4. Ал эми экинчисин текшерип көргөнүздө x2 барабар 10 минус тамыр 28 бөлүнгөн 4 дейт. Бул экөөнүн суммасын карап текшерип көргөнүбүздө, буларды бирден жазыла турган болсок, бул экөөнүн x1 менен x2-нин суммасын карап текшергенибизде, өзүңөр көргөндөй 5 деген жооп келип чыгат. Бул сурообуздун туура жообу 5. Бул жакта өзүңөр көргөндөй чыгарылган x1 менен x2-ни кошкондо, бул жакта 2 теңдемен же болбосо 2 бөлчөктүү бир менен суммасын чыгарганыбызда биз үчүн 5 деген жооп келип чыгат. Каалагандар үчүн бир аздай күтүп турайын. Жообун жазылсаңыздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Кийинки суроого өтөлү. 25% болгон 200 граммдык, 30% болгон 900 граммдык жана 40% болгон 600 граммдык туздуу сууларды аралаштырса, анда туздун катышы канча процент болот дейт. Биринчи, бизге берилген аралаштырмаларды мен башка кылып жазылайын. Бизде биринчи аралашмабыз, экинчи, үчүнчү жана акыркы биздин калаган аралашмабыз x деп алайлы. Анда месе 200 грамм экен. Биринчи 200 грамм, ал эми экинчиси болсо 900 грамм, ал эми үчүнчүсү болсо 600 грамм экен. Мунун канча проценти? Биринчинин 25% бул аралашма туздуу экен. Экинчи аралашманын болсо 30%, ал эми үчүнчү аралашманын болсо канча экен? 40% туз экен. Албетте аларды биз бул жактан тузду чыгара турган болсок, 200-дүн 25%-ын эсептеп чыгарганыбызда анын 50 граммы туз болот. 900-дүн 30%-ын эсептегенибизде 270 чыгат. Ал эми 600-дүн 40 граммын эсептегенибизде канча чыгат? 240 чыгат. Булардын суммасы 50, 270 жана 240-тын суммасын тапканыбызда 900 албетте кайрадан текшерип чыгайлы. 110, 160, бул жакта 560 чыгат экен. Ал эми аралашмалардын бардыгы тузсуз, бул жакта туздардын суммаларын чыгарып алдык. Ал эми туздардын общий аралашма суммасын караганыбызда 1700 дейт. 1700-дүн канча проценти 560 чыгат, аны да эсептеп чыгышыбыз керек. Албетте, муну 1700-дүн x проценти канча чыгат? 560 чыкканда, бул эки нөлдөр бири-бирин кыскартканда x барабар 560-ты 17-ге бөлгөндө чыга турган жооп биздин аралашмабыздын туура жообу болуп чыгат. Мында эсептегенибизде 30-дан чоң 32,9 деген жоопко жакын бир жооп чыгыш керек. Биздин суроодун туура жообу ушул. Бир аздай күтө турайын. Албетте бул бир аз да
оор болгон суроолор болгон үчүн каалагандар жазып алышыңыздар мүмкүн. Keyingi suroobуз 0,125'ti. Tamırın içinden çıkarganımızda 0,15 bolup çıgat. Minus 121'i tamırın içinden çıkarganımızda 11 bolup çıgat. Al emi 1,44'tü tamırın içinden çıkarganımızda plus 1,12 bolup çıgat. Albatta biz bulardan summaların alganımızda 1,17 minus 11 degen cevap. Bulardan içinden cevabımız 9,5 minus 9,10'dan 3 çıgat. Albatta bu jakta 0,25'ti kantip tamırdan çıkarıp aldı degen oylar boluşu mümkün. Sizlerge oңой jolunda көрсөтүп өтүп кетейин. 0,125'ti men 25 bölüngön 100 dep alып alышым мүмкүн. Munda tamırdan içinden çıkarganda 25 tamırdan içinden çıkkanda 5 bolup çıgat. Al emi 10 tamırdan içinden çıkkanda 100 tamır içinden çıkkanda 10 bolup çıgat. Bunda ысырафтарыңызda 0,15 bolup çıgat. Kalganda 121 жана 144'te ушул жолдор менен чыгарып алышыңыздар мүмкүн. Оңойра жолдору. Кийинки сурообуз. Бул сурообузду жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Албетте жөнөкөйлөтүш үчүн мен биринчи бул жакта качан ачып алам жана мында жөнөкөйлөтүп алам. 5'ti 1'e көйүтсөм 5 плюс 1 6. 5'ten 6 a minus 5'ten 1 a minus b deydi. Bul jakta özüңөр көргөндөй 6 minus bul jakta ас жактары бирдей. Анда кийинчерээк чыгарабыз. a квадрат minus 2ab плюс b квадрат дейт. a квадрат minus 2ab плюс b квадрат. Албетте бул жакта жөнөкөйлөтүп алышыбыз керек буларда. 5'ten 6a minus 5'ten 1a кылганыбызда 5'ten 5a minus b чыгат. Bölüngön ас жактарда болсо a квадрат minus 2ab плюс b квадраты болсо a minus b квадрат деп жазылсак болот. Албетте бул жактан өзүңөр көргөндөй a minus b 5 менен 5 жөнөкөйлөткөндө a minus b бөлүнгөн a minus b көбөйтүлгөн a minus b деп белгилеп өтүп кетсек болот. Анда эмесе a minus b менен a minus b бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Bizde жооп болсо a minus b'dan 1 деген жооп келип чыгат. Biraz da күтүп турайын, каалагандар жоопторду жазылгыла. Keyingi suroobуз 3x minus 1 kvadrat minus 1 deyt, barabar kançaga barabar deyt. Albatta bu suroodо bizde bul tеңдеменин тамырын табыш үчүн суралган суроо болчу, бирок суроо бул жакта ката берилгендиктен бул суроонун жообун так идеки деп айта албайбыз. Ушул себептен бул суроону өтүшкө мажбурбуз. Кийинки суроо бул жакта биз жалпы бөлүүчүлөрдү теңдеменен сыртка чыгарып алабыз. Же болбосо качадан сыртка чыгарып алып жазып алсак болот. Барабар. Бул жакта a куб b минус ab кубту жалпы бөлүүчүлөрү ab өзүңөр көргөндөй ab болсо анда a квадрат минус b квадрат качанын ичинде калат. Ал эми ас жакта да жалпы бөлүүчүлөр ab көбөйтүлгөн a квадрат минус 2ab плюс b квадрат болуп калат. ab менен ab бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми жогоруда a квадрат минус b квадраты менен a минус b көбөйтүлгөн a плюс b деп жазылсам болот. Ал эми ас жакта a квадрат минус 2ab плюс b квадратты да жазылганында же болбосо жалпы бөлүүчүлөрүнө бөлүп жазылганында a минус b көбөйтүлгөн a минус b болуп калат. Бул жакта a минус b менен a минус b бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Анда эмесе биздин бул сурообуздун жообу a плюс b бөлүнгөн a минус b болуп калат. Кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантсак, косинус 8'den
Pi'nin kvadraты жана sinus 8'den pi'nin kvadraты. Sinus kvadrat менен kosinus kvadrat ар дайым өзүңөр билгендей 1ге барабар. Кийинки сурообуз модуль менен байланышкан суроолор. Бул жакта көргөндөй мен биринчи модулдун ичинде модуль бар. Аны иштеп чыгарганга аракет кылсам -2 минус ал эми модулдун ичинен -3 чыкканда сыртка 3 болуп чыгат. Плюс модуль бул жакта -3 бөлүнгөн ас жакта -1 модулдун ичинде -5 барабар. Бул жакта модулдун ичинде -2 -3 -5 болот. -5 модулдун сырткара чыкканда 5 болуп чыгат. Плюс -3 да модулдун сырткара чыкканда 3 болуп чыгат. Бөлүнгөн -1 модулдун сырткара чыкса 1 болуп чыгат. -5 модулдун сырткара чыкканда да 5 болуп чыгат. Барабар 8'ди -4 бөлөбүз. Барабар -2 деген жооп келип чыгат бул сурообузда дагы. Кийинки сурообуз. Бул жакта тамырлар менен байланышкан суроо. Албетте биз түздөн түз эле бул жактагы 9 даража менен сырттагы тамырды алып саксак болот. Анда эмесе куб 27 x-тин 6 даражасы минус бул жакта 6 менен бул тамырды алып саксак болот. Анда x-тин 8 даражасынын 4 тамыры деп белгилеп өткөнсек болот. Бул жакта 27 кубтук тамырдын ичинен 3 болуп чыгат сыртка барабар. Ал эми x-тин 6 даражасы кубтук тамырдын ичинен x квадрат болуп чыгат. Минус ал эми x-тин 8 даражасы 4 даражадагы тамырдын ичинен x-тин квадрат болуп чыгат. 3x квадрат минус x квадрат барабар 2x квадрат деп бул сурообузда жөнөкөйлөтүп алсак болот. Кийинки сурообузга өтөйлү. Кийинки сурообуз кутучада 5 ак жана 15 кара шар бар. Карабастан bir шар алып чыгышты. Алып чыккан шардын ак болушунун ыктымалдуулугу канча дейт? Биринчи бизде 5 ак бар. 5 ак бар. Ал эми шарлардын бардыгынын суммасын карай турган болсок, 5 ак жана 15 кара бар. Булардын бардыгы 20 шар бар. Биз 20 шардын ичинен 5 шардан бирөө болуш ыктымалдуулугу канча? Булар жөнөкөйлөтүп алганыбызда 4'төн 1 деген жооп келип чыгат бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз тамырларды ичинен чыгарышыбыз керек. Барабар 11 плюс тамырдын ичинде 21 плюс тамырдын ичинде 13 дейт. Ал эми 9 тамырдан сыртка чыкканда 3 болуп чыгат. Анда эмесе өзүңөр көргөн 13 плюс 3 16. 11 плюс тамырдын ичинде 21 плюс тамырдын ичинде 16. Албетте тамырдын ичинде 16 тамырдан сыртка чыкканда 4 болуп чыгат. Тамырдын ичинде 11 плюс тамырдын ичинде 21 плюс 16 тамырдан сыртка чыкканда 4 болуп чыгат. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Анда чыгарганыбызда тамырдын ичинде 11 плюс 21 плюс 4 25. 25'ti тамырдан сыртка чыгарганыбызда 25 тамырдан сыртка 5 болуп чыгат. Өзүңөр көргөндөй бул жакта аягында тамыр 16 деген жооп келип чыгат. Тамыр 16 болсо барабар 4. Бул сурообуздун туура жообу. Кийинки сурообуз. Камыр бышырылгандан кийин салмагы 25%ке жеңилдейт. 300 граммдык нан үчүн канча грамм камыр сарпталат дейт. Албетте биз мисал үчүн 100 грамм камыр салсак, ал 25%ке жеңилдегенде 75 грамм болуп чыгат экен. Ал эми биз 300 граммдык нан алышыбыз керек. 300 грамм чыгыш керек албетте. Анда канча нан салышыбыз керек? Буларды өзара бири менен көбөйткөнүбүздө 100 көбөйтүлгөн 300 барабар x көбөйтүлгөн 75 дейт. 75 менен 300 бири менен кыскартылган бул жакта 400 болот. Анда x барабар 400 деген жооп чыгат. 4 көбөйтүлгөн 100 400. Бул сурообуздун туура жообу. Анда биз 400 грамм камыр сарптаганыбызда 400 грамм камыр сыртка нан болгондо 300 грамм болуп чыгат экен. Кийинки сурообуз. Бул жакта өзүңөр көргөндөй квадраттык тамырлар болгон үчүн буларды бирге жазып алышыбыз мүмкүн. 252-ни 7ге бөлөбүз. Плюс ал эми 27-ни 3'төн 1'ге.
Bularda özara çıkarganızda 252'ni 7'ge bölsök tam bir dışında 36 çıgat. Plus al emi 27'ni 1 bölüm 3'ge çıkarganızda bu jakta 81 çıgat. Bularda tamırdan sırtqa çıkarganızda 6 plus 9 barabar 15 degen жооп kelip çıgat. Bu suroodun tura жооbu da 15. Keyingi suroobuz 10 plus 12 plus 14 dep ulanıp ketken suroo. Bir murdaq ötkөн jumada ушуга окшош bir суроо чыгарган болчубуз. Анда biz буларды формуланы жаттабаш үчүн оңой жолдору. Буларды кайрадан буну x'ке барабар деп алсам, анда мен мунун тескерисин жазганымда 106 plus 104 plus деп 102 деп улантып кетерим. Улантып кеткенде акырында 12 plus 10 барабар бул да x'ке барабар болот. Ал эми булардын суммасын чыгарганыбызда 110 plus 106 116 plus 12 plus 104 бул да 116 болот. Бардыгы 116га барабар болуп уланып кете берет. Өзүңөр көргөндөй 116 plus 116 барабар x plus x 2x дет. Албетте бул жакта канча бизде 116 бар? Аларды эсептеш үчүн 0дон 106га чейин бизде 53 сан бар бул жакта. Жуп сандар. 53 сан бар, бирок биз алардын ичинен 5-өн чыгарып салышыбыз керек. Кайсы сандарды? 5-өн дейм. 2-ни, 4-тү, 6, 8-ди чыгарып салышыбыз керек. 4 санды чыгарып салат экенбиз. Анда 53-төн 4-тү алганыбызда 49 калат. Анда 49 көбөйтүлгөн 116 барабар 2x дейт. Бул жактында x барабар 49 көбөйтүлгөн 58. 49 58-ге көбөйткөнүбүздө бизден суралган x'ти таап алышыбыз мүмкүн. Андан кийинки сурообуз. Капта 20 тетик бар. Алардын 8-өө боелгон. Карабастан бир тетикти алып чыгышты. Алып чыккан тетиктин боелбогон болушунун ыктымалдуулугу канча дейт? Бизде 8 боелгон экен. 8 боелгон. Ал эми 20 тетиктин ичинен. Бирок бизден боелбогон болуш керек. Боелбогону анда 12 боелбогон бар. 20дан 12 боелбогон. Буларда жөнөкөйлөтүп алганыбызда 4-кө бөлсөк 3, 4-кө бөлсөк 5. 5тен 3-ө боелбогон ыктымалдуулугу бар экен. Биздин сурообуздун жообу ошол. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу. X квадрат минус 3x плюс 2 барабарсыздыгы 0дон чоң экен. Анда мен буларды жалпы бөлүүчүнөн таап ала турган болсом, x минус 2 минус 1 деп жазалсам болот. Анда x минус 2 көбөйтүлгөн x минус 1 канчадан 0дон чоң экендигин көрсөтүп алышым мүмкүн. Буларды чыгарганыбызда биринчи бөлүктө x 2ден чоң болуш керек, ал эми экинчи бөлүктү карай турган болсок x 1ден чоң болуш керек. Анда biz bunu sxemalarga koyup bu sorunun жообун чыгара алганыбызда x minus 2, x minus 1 ал эми биздин теңдемебизди жазалайлы. Жана бул жакта бизде 1 жана 2 сызыктары бар. x minus 2 2ден чоң болгондо гана 0дон чоң болот дейт. Анда бул жерге чейин минус, бул жакта плюс болот. Ал эми x минус 1 болсо 1ден чоң болгондо гана дейт. Бул 1ден кичүү болгондо минус, чоң болгондо плюс болот. Ал эми биздин теңдемебиз же барабарсыз качан плюс болот? Минусты минуска көчсөк плюс, ал эми минус бул жак минус, бул жакта плюс болот. Анда биздин жоопторубуз кайсы жерде? Бизге берилген функция минус чексиз 1 жана 2 плюс чексиз аралыгында бизге берилген барабарсыздыкты жообу туура чыгат экен. Ушул менен биздин бүгүнкү сабагыбыздын ушул жерде аяктайт. Бул суроо биздин бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу. Кайрадан суроосу болгондор, түшүнбөгөндөр болсо албетте Trueconf программасы аркылуу бизге суроо беришсе болот. Андан сырткары эмки жумада кайрадан экинчи күндө силер менен жолукканча деп калам. Албетте сурооңуздар болбосо. Азырча эч кимдин суроосу жок окшойт. Анда болсо эмки жума экинчи күнгө чейин саламатта калгыла.